Мен жанагы оюмду бүтүрө албай калдым эле. Карасаңыз, мына 35 статья Конституцияда. Каждый имеет право на свободу объединения. Раз, да? 32 статьяда каждому гарантируется свобода совести и вероисповедания. Туурабы? То есть 2014 жылы сентябрь айында Конституциянын чечими ошол 32-35 беренемен ошол тарапка чечип берген, туурабы? Конституциянын негизгисичи. А мен ошо госагентствонун өкүлүнө айтып атам да, эмне үчүн ошол убакта, ошол процедура болуп атканда, эми анда бул кишилер иштебесе керек, госагентствонун өкүлү барып жактаганда, эмне үчүн акцентти 20 статья кылган эмес, 2 частькачы, что государство имеет право ограничить свободе и свободе в целях безопасности государственной, чтобы общественная стабильность кач. Эмне үчүн ушундай болуп калган десем, он мындайда, урматтуу баяндамачы, сиз позицияңыз мага түшүнүксүз болуп атат да. Сиздин позицияңыз абдан бизге мындай маанилүү. Ооба, жакшы болду, ушул ограничение кирген деп айттыңыз, анан ошол эле убакта кайра айтып атасыз, тиги Иеговалар чыкты, булар чыкты депчи. Анда жакшы болбоптур да. Мисалы, мен оюм, жергиликтүү бийликтерге калтырыш керек эле. Ошол полномочияны. Алар билет, каякта шииттер келип, же каякта свидетели Иеговалар келип туруп, кандай багыт кылып коомду бузуп атканынчы. Алар билет. Мына целях государства мына 20 статьясында жазылып турат. Эгер биз какой-то чектөө киргизип атсак, ал деген ошол чектөөнүн максатына жетиш керек депчи. Мен ойлоп атам, буяка жеткен жок депчи. Мага жооп бериңизчи. Урматтуу Үмбеталы Токтуралиевич, сиз абдан туура айттыңыз. Ошол мезгилде 2014 жылы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия 3-чү тарап болуп катышкан да. Ооба. 3-чү тарап болуп катышкан. Ал мезгилде ошол юристтердин позициясы кандай болгондугу боюнча менде маалымат жок. Ошол сиз туура айттыңыз, 32-чи беренеге жана 35-чи беренеге ылайыктап, ошол баягы авир дин тутуу эркиндигине ылайыктап бул өзгөртүүлөр киргизилип калган. Ошол эми мындайда кичине позицияңар болуш керек да. Сиз мага айтып коюңузчу, азыр баанда сиздин заместитель келип айтып кетти. 10 секунд. Дават боюнча кандай бир азыр тиги силерде кандай өкмөткө бир законопроект киргизип атасыңар, ошонун жөнүндө айтып бериңизчи мага. азыр өкмөткө ошол дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча киргизилип атат. Ал мыйзамда жалпысынан 17 беренеге өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол сиз айткан маселе бул дават эмес, бул 5-6 беренеде үйлөрдү жеке квартирага кирип динге үгүттөөгө тыюу салынат деген маселе каралып атат. Ал негизги мыйзамда. Бизде сизге чейин мурун былтыр СНБнын өкүлдөрү келип айтып кеткен. Биз айттык да, ошо даваттан бир элден неме түшүп атабы депчи, нааразычылык болуп атабы, жаман жагы барбы десек, СНБнын өкүлү келип туруп жаман жагы жок деп айтканда, эмне үчүн силер аны ограниченияга киришип атасыңар азыр? Мен сизге толук маалымат берип коеюн. Даватка ограничение киргизилген жок. Дават бүгүнкү күндө муфтияттын дават бөлүмү тарабынан толук көзөмөлдөп жүргүзүлүп атат. Биз бул жерде үйлөргө кирип, адамдардын жеке үйлөрүндө бардык диний уюмдардын ишмердүүлүгүнө, алар ошол дават үгүт насаттарынын диний уюмдарынын өздөрүнүн офистеринде же болбосо конкреттүү мечиттерде, медреселерде жүргүзүлсүн деп айтабыз. Рахмат. Эми бул мындай болуп атат да, мен макул эмесмин. Мына экинчиси жанагындай сиздер азыр жаңы законопроект даярдап атасыңар. Мен жеке оюм, эми сиз деген госагентство саясатты жүргүзүшүңүз керек да. Абдан могу статистика мага кереги жок. Аны билесиз. Бирок саясат сиздин позицияңыз мага абдан зарыл болуп атат да. Мен жеке оюм мындай болуп атат да, карасаңыз. Ушунун барындачы, азыр силер алып келаткан законопроект менен кошо Кыргызстандагы 75-80% мусулмандардын
мындай укугун, эркиндигин чекте деп айта албайм, бирок кичине мындай кысымдар болуп калат да. Эмне үчүн дебейсизби? Ошол эле дават боюнча экөөбүз сүйлөштүк, Аякта өзүнүн эрежеси бар. Эч ким бирөөнүн үйүнө кирип алып туруп сүйлөгөн жок. Эшикте турат ал. Эркек кишини чакырат. Эркек киши сүйлөшөм десе сүйлөшөт. Сүйлөшпөйм десе анда саат ушунчада мечитте дават болот, келге деген эрежелери бар. Ушуну керекпи деп? Мен оюмча болуп атат да, эң негизги жактан силер ударды өткөрүп коюп туруп, анан бизге коопсуздукка, тынчтыкка кире турган нерседен силер кичине мындай ограничение деп пока айта албайм мен да. Бирок мындай кичине бул да кичине да болсо бул жолтоо болуп атат.